ушул эле жылы 2019 жылдын 28 ноябрында Бишкек шаарында Жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун чакыруусу менен Беларусь Республикасынын президенти Лукашенко, Казакстан Республикасынын президенти Токаев, Россия Федерациясынын президенти Путин, Тажикстан Республикасынын президенти Рахмон, ошондой эле Армения Республикасынын премьер-министри Пашинян, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин аткаруучу катчысы Лебедев кезектеги Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышат. Жыйындын жүрүшүндө ЖКК алкагында эл аралык жана региондук коопсуздук маселелери боюнча ой пикир алмашуу болот. Жамааттык коопсуздук кеңешинин күн тартибинде 21 маселе киргизилген. Эң негизги саясий документ глобалдык жана региондук коопсуздукту бекемдөө максатында эл аралык кызматташуунун мыктылоо жөнүндө ЖККнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин билдирүүсү болот. Ошондой эле жыйында ЖККнун 2020 жылдык бюджети, ЖККнун уставдык органдарынын ишин жүргүзүү жана башка документтерге дагы кол коюлат. ЖККнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынын башталар кези тышкы иштер министрлеринин кеңеши, коргоо министрлеринин кеңеши жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын комитети биргелешкен отуруму өтөт. Биргелешкен отурумдун күн тартибине 22 суроо киргизилген. Ошондой эле ЖККнун Жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынынын алкагында эки тараптуу кызматташтык актуалдуу маселелерин талкуулоо максатында бардык Жамааттык коопсуздук кеңешинин делегациянын башчылары менен эки тараптуу жолугушуу уюштуруу пландалууда. Азыркы учурда Жамааттык коопсуздук келишимин уюмунун жыйынын өткөрүүгө бардыгы даярдык иш-чаралар көрүлгөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана өз тарабынан тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгышкан. Кыргыз Республикасынын Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катышуучу жогорку конокторду тосууга Кыргызстан даяр.